Assalomu alaykum. Mening görüşlerim. Qandaysыңар? Mening qattiq aluvchilarim. Ko'pga chiqmay qoldi deb o'tasizlarmi? İlhom kelbey, ilhom yo'q. Chiqmayaptim. Ortadan biraz o'rib qoldik. Men 50'den keyin, 55'ten keyin qadimki o'sha qartayib boshlayib turmaysizmi? Dene müçülür orup, yürük, davliyana degenler. Kiçineyle qaygırıp koysun, oşoğa da orup kalıp kesin. Aşı gözün, aşı on top jatıp. İşte güldürdü, oturguzup, işi kılıp, ança kıymıldap жүрөбүз, kıymıldabasa bolбойт экен. Kıymıldabasak, вообще jatıp kalıp ekенбиz. Oşol. Amerika'da bağlar kımbattağanı kadimkidey bilindi. 500 dolarga, 600 dolarga alıp жүргөн болсок, tamak bir ayga. 1000 dolar кетет уже bir ayga kadimkidey. Bilbeyim nele. Жолдошум экөөбүз элебиз. Аябай деле көп тамак ичпейбиз, билбейм эмне. Kандай эмне болду дейм, каалаганыбызды алып жейбиз болду эми. Аны деле өкүртүп жебейбиз, аны деле 3 мал жебейбиз, баягы курсагыбыз ачканда эле жейбиз. Мындай тамак үчүн жашабай элебиз да. Ошол. Азыр дагы ошол мексиканский fruit garden деген бар, супермаркет ошо жака барып bağlarda salıştırıp geleyin. Böyle az eme ças pek eldim var жұмыстан келіп atkan kez. Пробкада жүрүп кайра келбесем болду. Баргым келбей. Жатып чыктым. Аябай манга жегим келип атат десеңер, манга. Kadimkidey. Ba negizi men jegen tamagımды эле жегим келген тамакты жегенге аракет кылам да, турган нерсени жебейм, мисалычы. Жолдошум айтат, турат, жебейсиң дейт да, анан түгөнгөндө анан жейм деп каласың дейт да. Негизи мен эмеге жокмун да. Жашылча пашылча жер жемишкеч. Бирок мында азыр кадимкидей жегим келип атат да, ошол манганы ошону барып алып келейинчи. Авышкам айтат, bir aydan keyin болот дейт да, накта манга. Азыр деле окшошпойт. Мейли эми алып келе берчи дейт да. Ошончо жегим келип атса деп. Эми эрте бышкан өлкөлөрдөн келип атса керек туурабы? Алып келип көрөлү. Ошо туугандар. Ой, жашоо кызык, жашоо керемет. Кайсы күнү тиги о дүйнөгө кетип каларыбыз билбейбиз. Шыгылып жашап атабыз. Көрөкат. Намазыбызды окуп коебуз, окшоштуруп. Эми Кудай гана билет да. Канчалык туура. Таква болуп жүргөнүбүздү, канчалык туура Кудайдын айтканы менен жашап атканыбызды шыгылып окшоштуруп атабыз. Шыгылып эң негизгиси эч кимге жаманчылык жок. Жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Алхамдулилла. Асырдан кийинки убакыт эмеге чейин келип калыш керек, жанталашып. Шамга чейин жүрүп албай. Иранда согуш башталганы менен канчасында башталды эле? Февралдын 22-синде беле. Манай такыр башкача да, иши кылып, план түзсөң дагы баягы башкача да, артыңды ойлонуп эле, алдастап эле кандай болот, эмне болот деп ушинтип калат экенбиз. Билбейм, эми лично ар бир адам кабыл алуусу өзү ар бир адам өзүнчө да, мисалычы ким аябай остро айтканда остро воспринимает, катуу кабылдап атабыз. Эмне болуп кетет депчи, эми баягы жашоону көрүп калдык го. Туруп алайынчы, астымда машиналар айдабайт го. Балдардын келечеги кандай болот, өзүбүздүн эртеңки. Эми Алла Тағаланын буйругу менен болот дегилечи эми.
Elimden olsa el менен чогуу болобуз. Бирок ошончо деле баягы адам болгондон кийин ойлонот экенбиз, кайгырат экенбиз. Ушу эскалация болбой ушу менен бүтүп калса деп же бүтчүдөй эмес, эми башталып атат окшойт. Иши кылып тынччылык болсун. Бул Американын эли өтө каршы бул согушка болуп жаткан Эпштейн файлынын адамдарына каршы. Эми элдин көзү чоңлашып калды. Мен бир америкалык неме доске күтүп алдым да, бияктанчы, женщина американка. Кимден? Иншаллах деп атпай, иншаллах деп сүйлөп атпай, представляете? Бар уже мусулманчылык кандай экенин билип калышты. Мусулман, ислам дини эмне экенин, бул тынчтыктын дини экени билинип калды да, буларга уже көздөрү ачылды булардын. Анан мен дагы ушундай жакшы нерселерди айтып берем, жакшы өзүмдү дагы жакшы жүрүш-турушум менен мындай исламды жакшы танытканга аракеттенем да. Бул американга буйса чакырам. Эртең жок качан, суббота күнү да 2 американец кошунабызды чакырып атабыз, чай ичкиле деп. Алар да мен менен өздөрү келип таанышып, өздөрү сүйлөшүп эле ушинте беришет. Мен огороддо жүрсөм элечи, анан мен жабынганымды билишет. Анан давайте как-нибудь чай попьем. Давайте дейт анан. Как насчет этой субботы десем, давайте. Бир нерсе даярдап коеюн. Эми аябай очор-пачар эмес, булар жебейт да биздин тамактарды. Булар жей турган тамак, салат балат, легкий бир нерсе жасап чакырып коеюн. Тиги американка подругам алып башка жакта жашайт. Башка айылда. Аны башкача чакырып мусулман динин аябай жакшы таанытып, эми баягы мен башка эмне кылам, мисалы динди кандайча таратабыз. Ушинтип акырын бир кишиге таратканыбыз дагы бул жакшы да. Бирөөгө да жакшы таанытып, дин эмне экенин кандай тутабыз. Эми өзү эле дос болгусу келип эле дос бололу деп атат да, макул деп эле. Ошондуктан менден улуураак, бирок аябай жакшы тарсылдаган жакшынакай американка. Ошол эми тил билгенден кийин америкалыктар менен аралашкан жакшы экен. Кыргыздар менен аралашсак эле баягы кыргыздыкы бүтпөйт. Баягы эме не принципиальность деген бар. Бияктан дагы кыргыздарды алдаган, кыргыздар эмгегин жеген, жаңы грин карта утуп алып келгендерге $5, саатына $5 төлөтүп иштеткен кыргыздар. Мына биякта Кыргызстанда, мисалы кыргыздар эле жеп атат го, мисалы, кыргыздын душманы кыргыз болуп. Бул Америкада да ошондой. Бир да кыргыз деле башка кыргызга жакшылык каалап атканы деле көргөндү жок. Алдап атат деген деле угам да, алдап кетти, эмгегим жеп кетти деп. Мени дагы жаш балдар алдап кеткен, машинаңды жасап беребиз дегендер. Астафуруллах. Дагы бирөөсү алдап кеткен. Алдап эле. Şu өздөрү англисче билбейт. Анан кимди алдамак? Баягы кыргыздарды алдайт да. Мына айттым го. Пробка деп. Быйыл бир 12 мүнөттүк жерге билбейм, жарым саатта жетет окшойм. Аябай пробка болот, баары чыгып атат да ушул маалда. Менчилеп бекер поза эмес. Ошол туугандар. Кыздардын, албетте жакшы адамдар бар биякта деле. Это очень мало. Аз. Не принципиально. Бул Америкада жүрүп дагы жана бизнес алып барган жигиттер, кыздар Американын эмесине принциптүүлүгүн сакташпайт. Кыргызбайский. Ошон үчүн америкалыктар менен эле аралашып жүргөнгө аракет кылыш керек. И заодно и английский поднатаскаешь. Ошо кыргыздар менен жүрсөң бул Америкада тилиң өнүкпөйт. Жакшы дагы чай иче турган жакшы курдаш табуу да өтө кыйын биякта. Ар бирөөнүн өзүнүн тиякта историясы бар. Кандай история менен келди биякта коркосуң. Чын. Ар кандай адамдар бар биякта.
ошол мурун кийин подруга болуп жүргөн Кыргызстандагы подругаларың менен дагы кол үзүп өткөнсүң баягы. Алардын жанында жүрбөгөндөн кийин, алар менен чай ичпегенден кийин алар кадимкидей алыстайт экен сенден. Ошол чалайын десең, алар уктап аткан убакыт болот. Мен турсам, алар жатып аткан убакыт болот. Ошентип эле кыргызстандыктар менен дагы кол үзүшүп калдык. Ошондой. Бирок Кыргызстанда туруп деле кошуна менен деле катышпаган кыргыздар барбыз да, туурабы? Американы айтабызбы? Ошол. Туугандар. Ну ладно, давайте. Ошо кичинекей тарткан видеомду киргизип коеюн, жок дегенде. Мына бармын, тирүүмүн деп. Кудайга шүгүр. Жүрөбүз, иншаллах. Абышкам экөөбүз үйдө эле жатабыз. Тамак ичебиз, турабыз, окат кылабыз, бирдеме кылабыз, үй тазалайм. Бир жерге барам, тияка барам, бияка барам, кайындарга барып коебуз, курдаштар менен чай ичип коебуз. Ошентип коюп жүрөбүз, иншаллах. Кудайга шүгүр. Акырын бала дебей, балдар деп эле ойлоно берет экенбиз го кээде. Ойлонбой эле өзүбүздү да карашыбыз керек экен. Ошолорду ойлоп эле чабынып, чапчынып эле кылабыз. 55-тен ашкандар өзүңөрдү карагыла. Бала дей бербей, кыз келин дей бербей, өзүбүздү карап, канча жаш калды ар жакта. Канчасын жашайбыз, ошону жыргап жашап өтөлү. Ооба, туура дегендер лайк басып койгула.